Эгер бизге башка адамдар жакпаса, ошо биз башка бирөөлөрдү биз контролдой алабызбы? Алар кандай ойлонгонун, бизге кандай мамиле кылганын? Жок, биз өзүбүздү гана контролдой алабыз. Өзүбүздүн ойлорубузду, өзүбүздүн мамилебизди, өзүбүздүн кылган иштерибизди. Демек бизде кандай жол бар? Же ошол адамдарды кандай болсо ошондой эле кабыл алышыбыз керек, же алардан алыстап көчүп кетишибиз керек. Обстановканы алмаштырып, алар менен болгон общенияны азайтыш керек. Бир притча бар да, бир адамдын ити эртеден кечке эле каңшылай берчү экен. Анан кошуна сурайт экен: "Эмне үчүн сенин итиң эртеден кечке эле каңшылай берет?" деп. Анан тигил айтат экен: "Ал мыктын үстүндө жатат" деп. Таң калыштуу. Анда эмне үчүн ал мыктан туруп кетпейт десе. Балким мык канча деле катуу сайган жок окшойт дейт экен. Көпчүлүк адамдарда ушундай эле ситуация. Башкача айтканда, эртеден кечке эле каңшылагансып наалый эле беришет, кетип калбай. Демек аларда да ушу мыктын оорутканда чыдаса болот деген сезим бар да. Ошондуктан түшүнүү керек. Ошол ситуацияны түшүнүп, аны кабыл алыш керек. Же ал ситуацияга болгон көз карашыңды, мамилеңди өзгөртүш керек. Ошол ситуацияга кандай көз караш менен карайсың, сен кандай кабыл аласың, кандай реакция кыласың, дайыма сенде тандоо бар. Башка адамдарды сен ойлонгондой кылып ойлонсун деп, өзгөртөм деп аракеттенбей эле койгула. Ал бакытсыздыкка алып келет. Эч убакта башка бирөөнүн дүйнөсүн биз көргөндөй кылып көрсүн, биз ойлонгондой ойлонсун деп аракеттенбеш керек. Ар бир адамдын өзүнүн жашоосу, өзүнүн көз карашы болот. Сен антип башка бирөөнү өзгөртөм десең, деп аракеттенгениң, бул сен контроль кыла албай турган пределда. Дайыма өзүңө суроо бер. Бул менин контроль кыла ала турган пределимби деп. Өзүңдүн мамилеңди өзгөрт. Кээ бир адамдар айтат: "Баары сонун болчу, күйөөгө чыккандан кийин эле баары өзгөрүлдү" деп. Эчтеке өзгөргөн жок. Сенин кабыл алууң өзгөрдү. Сенин жана радиационный активационный система, биздин фильтр датчигибиз, ошол өзгөрдү. Ал биздин мээбиздеги нейрондук байланыштар. Сага керектүүлөрдү гана фильтр кылып көргөзүп турат. Ал фокуска да таасир берет. Эгер сен жаман нерселерге эле фокус кыла берсең, үчүн маанилүү эмес, жакшыбы же жаманбы. Иштеп баштайт дагы только жаман нерселерди эле байкап каласың. Элдер жакшылык кылып атса деле, алардын жаман жагын байкай бересиң. Жакшыларды байкаттырбай, жакшыны автоматически фильтр кылып берет, жамандарды гана четко көргөзүп бере берет. Анан сен мага жамандык кылышты деп сүйлөп каласың. А чындыгында жаманга караганда жакшылар көбүрөөк болсо деле. Бул ошо илими экен да. Көзүң менен көрүп турганыңды деле, мисалы, эмнени көрүп атканыңды түшүнбөй калган учурлар болот. Маңдайыңда турган нерсени байкабай калган учурлар болот. Биздин байкабай турган сезимди ошо радиационно-активационный система фильтр кылып турат экен. Ийгиликтүүлүктүн, башкача айтканда, финансовый благосостояниянын биринчи баскычы бул финансовый подушка безопасность, экинчи баскычы бул финансовый независимость экенин түшүндүк. Финансовый подушка безопасность менен финансовый независимосттун кандай айырмасы бар? Финансовый подушка безопасность бул эгерде сенин шотуңда 6 айлык зарплатаң бар болсо, мисалы сен 10 000 сомдон зарплата алсаң, мисалы ай сайын, шотуңда 60 000 сомуң болсо, банкта шотуңда, сенде финансовый подушка безопасность бар десек болот. Ал эми финансовый независимость сенин расходторуң баары пассивный доходуң менен эле покрывать этилип турса. Доходтор пассивный, анан активный болуп бөлүнөт. Мисалы, биз иштеп тапкан акчаларыбыз, зарплаталарыбыздын баары бул активный доходтор. Ал эми пассивный доходтор биз мисалы иштебесек да түшүп турчу акчалар. Мисалы, биз квартира алып коюп сдавать этсек, ошондон түшүп турчу акчалар, акцияларды, ценный бумагаларды алганда ошондон түшүп турчу дивиденддер, же болбосо биз азыр сетевой бизнес иштеп атабыз, биз директорский структура ачып коюп, ошо директорский структурадан түшүп турчу акчалар. Мисалы азыр Миркайл Кожоева, Мирлан Батырхановдор иштесе, бул драгоценный директорлордун баары Фаберликтеги ошо пассивный доход менен эле өздөрүнүн расходторун покрывать эте алышат. Алар финансовый независимостька чыгышты. Анан финансовый благосостояниянын 3-баскычы бул финансовый свобода. Финансовый свобода бул байлык. Бул пассивный доходу менен
Сен ежемесячный расходторуң гана покрывать этилип турбастан, сенин жашоо стилиңдин баары пассивный доход менен покрывать этилет. Яхта, пароход, самолет бизнес-класс менен учуп жүргөн. Ресторандар, путешествиялар, сен особняктарың баары ошо пассивный доходуң менен эле покрывать этилет. Финансовый свобода баардык адам үчүн эмес, бирок жетсе болот дейт. Аракет кылсак жетсе болот. Өзүңө суроо бер, мен кайсы деңгээлде турам азыр? Ойлон, сенин балдарың үчүн сенден башка эч ким кам көрбөйт. Адамдар көп жакшы моментти күтүп жүрүшөт. Керемет өзүнөн өзү болуп кеткенин күтүшөт. Бирок эчтеке өзүнөн өзү эле болуп кетпейт чындыгында. Көбүнчө адамдар пенсияга эптеп-септеп жашап күн көрүшөт. А сенде тандоо бар, дайыма тандоо бар. Эгер ийгиликтүү болгуң келет десең, анда дайыма өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп турушубуз керек. Билим алып, прокачка кылып турушубуз керек. Энергичный болуп жүрүшүбүз керек. Спортко катышып, туура тамактанып жүрүшүбүз керек. Пиковый состоянияда чыгып жүрүшүбүз керек. Максатыбызга карай мастер-план түзүп жүрүшүбүз керек. Анан ошону аткарышыбыз керек анан. Эмне кылышым керек деп, эмне керек мага деп, анан эмне кылышым керек конкретно деп. Анан дайыма прогрессибизди жазып белгилеп турушубуз керек.